2 жылдан кейін қандай болады? Илгерки кыйын аксакалдар билип койгон да. Эмки жылы суугураак болот экен деп көңдү кандай кылып даярдаш керек. Ошонун ыкмасын баардыгын билген да. Койдукун, уйдукун чиритип аралаштырып, тооктугун аралаштырып. Мисалы күн жылуураак болсо, тооктукун бир аз мындай кылыш керек экен, муну көбүрөөк бериш керек экен, уйдукун деп анын баардыгын билген да. Ошону баягы көзү жеткен кыракы ошол дыйкандар болушкан да. Ошондой дыйкандар тилекке каршы бүгүнкү күндө азайып баратат. Баары эле дары-дармек мындай ооруп калса тиги дары, ысып кетсе бул дары, үшүп кетсе тиги дары депчи. Баягы айтат го, илгери адамда оорунун эки эле түрү болгон, бирөө ысык, бирөө суук деп. Суук ашып баратса, мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек. Кыйын кемпирлер, аксакалдар. Ошонусу кандай бул адамдай эле мамиле кылыш керек да. Өзгөчө помидор бадырыңа жаш баланы карагандай караш керек. Өзүңүздөр дагы мурда келгенде көрдүңүздөр. Мисалы үчүн күндү карап атабыз, мына тиги кийиз мисалы кеч кирип баратканда түшүрүлөт. Күн баткан сайын түшүрүп батканда уже аягына чейин түшөт. Анан мына азыр күн жылуу, Кудайга шүгүр. Анан керек болсо ичин ачып мондай аба киргизебиз. Кирип турат. Сууп баратканда бул да жабылат, үстүнөн да жабылат. Бул баягы теплица болуп, бул мисалы үчүн түрктөр, кытайлар экономикасын эң чоң жагын ушул теплицадан, күнөсканадан көтөрүшкөн. Между прочим, 60-чы, 70-чи, 80-чи жылдарга чейин. Ошондо ушундай эле ыкма менен мындан дагы жөнөкөй нерсе болгон. Эмне үчүн биз ушул нерсени тандап алган? Анткени баягы эли журтубузга эми Кудайдын алдында, элдин алдында жок дегенде өзүнүн алдында жүзүң жарык болуш үчүн кылган ишин дагы таза болуш керек. Сен ыраазы, мен ыраазы, Алла ыраазы деген сөз бар. Ошон үчүн баягы половина сахар, половина мед деп баягы кинода айткандай, элди алдайсың, өзүң алдайсың, чөнтөгүң кампайт толтурасың, а бирок Кудайды кантип алдайсың? Ошон үчүн баягы убактылуу өмүрдө помидорыңды, башкаңды таза инсан болуш үчүн таза жашаш керек, таза иштеш керек деп ойлойм. Анан ошол мынау сөзүгө аралып эмне деген сорт? Абидин деген сорт дейсизби же тамашалап атасызбы? Бул эми тамашасы жок, түрктөрдөн алганбыз, аты жок гибрид сорттор, бирок түрктөр өздөрү Абидин деп. Бадырыңыз бар, F1. Абидин F1 деген. Анан биз помидордун атын Абидин деп койдук. Абида деген, Амина деген сорт ар жагында. Бул сортторду биз азыр эксперимент катары эле быйыл эктик. Биз ар бир жылы бир 2-3 сорттон, жаңы сорттордон биз эгип мындай испытаниядан өткөрөбүз да. Кандай ооруга туруштук берге, суукка кандай, анан кийин урожайность кандай, бүт ошол жылда биз байкап турабыз. Ошону жакканын биз дагы 2-нчи жыл тигебиз, 3-нчи жыл анан кайтадан. Мына Абидин сорту гибрид экен, муну эмки жылы кайра болбой калат. Жакшыраак болуп калса, артыкпай деп коебуз. Негизи убактылуу эле биз жылда тамашалап, биздин тек метод биздин эмебиз. Ар бир жылы жаңы сорттор чыгып атпайбы? Жаңы сортторду биз бул эмеге теплицага бир аз тигебиз. Контролдойбуз. 2 жыл, 3-нчи жыл анан кийин эгерде чындыгында эле түшүм аябай көп болсо, анан кийин ар кандай жанагындай ооруга жанагындай устойчив боло турган болсо, биз 3-нчи жылы биз көбөйтүп тиге баштайбыз да. Эгер жакпай калган болсо, биз ушу токтотуп коебуз. Мына жер азыр 6 соттук экен, ушул 3 айдан бери берип атыптыр, 20 октябрдан пишти. 6,5 соттук канча берди орточо эсеп менен ушул жер? Эми азыр бул жерде муну биз азыр bunun bарын yüzü büteлекпиз. Где-то азыр 7-8 тонна болуп калды да. 6 эле сотуктан. Эми арганда караганына карайт. Эми жакшылап карап, жакшылап мындай уход кылып караса көп эле берет. Карагандан да. Анан аба ырайы да ар кандай болуп атпайбы? Жылда ар бир жылда бирдей боло бербейт экен. Мисалы үчүн быйыл өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ноябрь айлары суук кетти. Ошондо биз дагы бадырымдарга бираз закы болду. Ошо сууктун айынан. Анан эми кылган эмгегибизге караганга жараша ошол
1 тонна 2 тонна айырма болор экен да. Негизги болуптур да. Ушу көп кыла албай коюп бычыра албай. Көпчүлүк банкрот болду да билесиңер. Тепличтер. Бирок мына бир кыска бир саңмый бир эмеси бар да. Эми бул ар бир дыйкан өзүнүн жанагы өзүнүн секретин бар да, айтпайт. Ар бир өзү билген секретин айтпайт. Бул эми ошол дыйкандын ал наны. Эми биз могу жерде мен дагы сиздер бүгүн рахмат сиздерге келип New TV'дан сиздер бизди айтып ушу элге жеткиребиз деп жайылтабыз деп айтып атпайсыздарбы? Бул технология Кыргызстанга бүгүн керектүү технология. Кереги жок жанагындай аябай кооз супер современный технологиядагы теплицаны Кыргызстанга азырынча кереги жок. Себеби биз аны койсок ал кымбат биринчиден. Экинчиден ал оккупайт этиши бизге өтө оор. Андай дыйкандар супер современный технологиядагы теплицалар койгонго бизде андай бай дыйкандарыбыз деле жок. Бизге ушундай жөнөкөй эле эски Кытайдын илгерки проверенный технологиясы менен мына ушундай теплицаларды Кыргызстанга жайылтсак, бул биздин дыйканыбыз да бай болот, сырттан келген импорт болуп аткан жашыл жемиштердин баардыгын биз өзүбүз камсыздай алабыз. Бунда эле өзүнчө сиздер азыр көрүп атасыздар. Оңой эле көрүнөт да, башка бир адам мындай эле мындай кыз жасаса болот экен деп. Чындыгында эле бул деле өзүнүн силер билбеген толтура булсын жерде түйшүгүнүн дагы мындай секрет дагы технологиясы бар. Ошолорун эгер колдоно турганда биз Кытайлар менен алып келип ошолорду курдурдук да, Кытайлардан үйрөндүк да. Буну биз 3 жыл Кытайлар менен иштеп, кандай технологиядай жылуулукту кантип сактап кала турган бул мүмкүнчүлүктөрдү ошол сырларын биз үйрөндүк. Эми Кыргызстанга жайылсак болот. Эгерде өкмөтүбүз колдоп ушул технология менен дыйкандарыбызды жайылтсак, эмне үчүн биз Туркмениядан келип аткан помидор, Өзбекстандан келип аткан помидорго, жашылча жемиштерге биз толук конкурент боло алабыз. Эң негизгиси бул жерде тазалык болуп атпайбы? Тазалык адамга биринчи кезекте бизге ушул элдин ден соолугу болсун да, элдин ден соолугу. Мына баягы өзүбүздүн кызыкчылыкты ойлосок, көпчүлүктөргө окшоп, анда биз деле миллиардер болуп кетет элек. Бирок эми Сиз ушуну кышын жайын помидор, бадран жеп аткан турбайсызбы? Өзүңүз ден соолугуңузда сездиңизби ошону? Биздин кышта кымбат болот дагы элибиз жебей коебуз да эми. Мисалы базардан сатып албайбы? Жок, өзүңүз жеп атасыз да, мисалы ошол сезилдиби эми 3 жылдан бери өзүңүздүн ден соолугуңузда? Баягы арбуздан байкаганда, дарбыздан. Тажикстандан келген бир ошто бир болбоду беле? Ооба. Ошондо өзүнчө бир аллергия болуп элечи. Помидорлордон, бадыран жегенде даамы жок, бир кызыктай болуп элечи. Аны токтоттум. Аны өзүбүз жеп өзүбүз баягы колгоно баштагандан кийин андай аллергия жоголду да. Анан бир жолу бир ошол мандариндерден болду эле. Кийин баягы мандарин өңүнөн эле даамынан эле билип турбайбы. Мурдагыларды жебей, кийинки таза келе баштады, ошондо байкадым да. Ошон үчүн баягы негизи колдо бар алтындын баркы жок дейт. Өзүбүздүн өстүргөн ошол азыктарыбызды баркына жетпейин биз баалай албайбыз да. Мына коробкага неме чыгарыпсыңар, коробка кылып бренд кылып аткан турбайсыңар, Green Life. Green Life. Мына бренд. Ошо биздин мына өстүрүлгөн базарда бүт стандарт жанагы Ташкенттен, Түркмениядан келген помидорлордон кем эмес, өтөт, кем эмес да. Сапаты эми андан өтөт. Ар бир адам өзүнүн товарын мактайт деген болбосун, бирок мына эми даамы боюнча
Биз Кыргызстанда биздин дыйкандардын теплицалар биздин өстүргөн Кыргызстандагы күнөсканачылардын күнөскалардагы помидорлор баардыгы эле даамдуу. Биз жана көп ашыкча көп дары дармектерди, химикаттарды көп колдонбойбуз да. Ошол жерде кандай топуракта кандай өссө, Саратандагыдай болуп помидорлор өсүп, ушундай даамдуу болуп чыгат.